Нурсаточка болчумун да. Буга туура эмес тийиптирмин, анан мындай кылыптырмын деп жүргөндөн көрө болду, мойнума алам, туура эмес кадамдарым болду. Анан эми туура эмес кылып алыптым деп өлөйүнбү? Жашаш керек экен да. Ой, бул түлкү. Ой, түлкү да бул көзүнөн эле көрүнүп турбайбы деп өчүрө турасызбы? Саламатсыздар, бурматтуу медиа YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Барыңыздарга кутман күн. Сиздер менен кайрадан амандашып атканыма өтө кубанычтамын. Мен бүгүн бир керемет айым менен маектешим. Ал ким деп турсаңыздар, эл сүйгөн кыз Нурзат Токтосунова. Саламатсызбы жеке, кош келипсиз. Кандайсыз? Рахмат, жогору бааңызга рахмат. Балдарыңыз кандай чоңойуп жатышат? Аябай жагымдуу. Балдарыма Кудайга шүгүр. Жакшы, баары жакшы алды. Эң сонун. Эже, айтсаңыз, ысыкта кантип атасыздар? Жок, Аллахтын ар бир аба ырайына мен ыраазымын. Ысык болсо ысык, суук болсо суук. Шүгүр, өмүр бою ысыкта жашагандар бар, өмүр бою суукта жашагандар бар. Бизде 4 мезгилдин керемети бар. Ошондуктан биз аябай Кыргызстанда да жашаганыбыз үчүн сүйүнүшүбүз керек да. Сөздөрүңүзгө кошулам, аябай сонун сөз болду окшойт да. Анан ушул учурда, ушул аба ырайында деп айтайынчы, жаңылышпасам. Анан балдарды Түркүнгө алып барып, эс алып келүү оюңузда жокпу, планыңызда? Жок, андай эмес. Андай болбойт го. Биз барсак чогуу барабыз. Үй бүлөбүз менен чогуу барабыз, көпкө чейин да кала албайбыз. Демек жакын арада барбайсыздар, э? Жок. Анан эже азыр балдарды сөз кылып калдык. Балдарыңыз эмнеге кызыгат, хоббилери кандай? Шүгүр, алар кичинекей, азыр эмнеге кызыгатын деле өтө айта албайм го деп. Жакшы. Азыр эми 4 күн деп да сөз кылып калдык эжеке. Анан биз чынында эле билип калдык, 1-2 ай мурун апаңыз каза болуп калды. Анан кайраттуу болуңуз. Анан айтсаңыз, апа дегенде эле эсиңизге эмне түшөт? Эскерүүлөр болсун. Көбүрөөк эскерүү кылсаңыз ыйлайм го дейм, ошон үчүн азыраак эле эскерүү кылалычы. Болгону өмүрүңдөгү Аллахтан кийин баалай турган эң көп, эң жакын адам эне болот. Анан ошол энебизден биз ушул азпайыз дагы акылын алганыбызга, азпайыз дагы сабырын алганыбызга дагы шүгүр дейлим. Негизи аябай тамашакөй, аябай өтө акылдуу, кыйын аял болчу. Эжеке, азыр айттыңыз да, сиз апаңыздын бардык сапаттарын айтып бердиңиз да, аябай сонун сапаттар бар экен. Анан ушул сапаттар сизде дагы барбы? Ошо айттым, дароо эле айттым го, аз эле сапатын алдым деп. Азпайыздын алдым. Азпайыз, бирок бардык сапатын алдым. Себеби жанында жүргөн көкүрөк күчүгү, колтугунун астында мени жүргүзүп, ошо көп сөздөрүн жаттап калып, сөзмөр болгондон, же теле алып баруучу болгонумдун 100% ошол апамдын тарбиясы го деп эсептейм. Себеби жашоосунда макалсыз сүйлөбөгөн аял болчу да. Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Бул атаңызды жоготкон учурда сиз атаңызды көбүрөөк эскердиңиз да, мындай постторго чейин жазып чыктыңыз. Анан элде дагы, бизде да бир суроо пайда болуп атат. Чынында энеңиз кайтыш болгондо мындай азыраак, кандай десем, жеңил эле кое бердиңиз деген суроо. Жок, тескерисинче аябай киндигим туташ болчу. Азыр дагы 1-2 суроо берсеңиз, мен интервью бере албай калам. Ошондуктан мен тескерисинче мындан балким 10 жыл мурун энемсиз жашай албайм деп ойлочумун, бирок узак убакыттан бери сиз шоу чөйрөсүнөн чарчадыңызбы билбейм, бирок журналисттер кээде байланышканда ошол эми кулак мээ тынчыды деген айтканыңыз да бар экен, чынындачы. Анан эжеке, айтсаңыз, бул убакыттын өтүшү менен гүл кайрадан кабылына келди окшойт. Чынында мен билишимче, анан көп узабай үй бүлөлүк сүрөттөр жарыяланды, маектерге да келе баштадыңыз, мындай бир Сезбек Искеналиевдин айтканы бар да, Нурзат, үй бүлөңдү бекемдеп, бала төрөп, жоголуп кетчү 1-2 жыл дейт да. Себеби шоу бизнесте жүрүш чын эле оңой эмес. Сыртынан жаркырап жүргөнү менен ичинде орчулуктар аябай көп. Көп сөздөрдү көтөрөсүң, көп ар кандай иштер, иштин көптүгү дегендей да. Анан
уктадым эки жыл. Аябай уктадым. Жыыргап өзүмө келдим. Кудайга шүкүр. Анын үстүнө жолук салынгандан кийин дагы майрамыңыздар менен деп көчөдө жүрө албай калат экенсиң. Майлы жок. Тандоо да бул жашоодо тандоо болуп калды. Жаша. Мисалы азыр сиз деле ал сөздү билген болушуңуз керек. Жанагы эме деп коюшат го, эже синдром отличника деген сөз бар го. Мен бир карап турсам сизде ошондой нерсеге бар болчу. Азыр синдром троечника болуп калдым. Отличник менен чекке жетип туруп ох деп кеттим анан. Анан түшүндүм, андан ары болбойт уже депчи. Бул сөздү сизге деле айткандар болдубу? Мен өзүм билем аны, айтпаса деле. Синдром отличника менде бар да. Ошо мындай караганда. Анан кайсы бир перфекционизм да бар дегендей. Жакшы. Кайсы бир учурда мисалы эже идеалдуу көрсөтүүгө аракет кылган учурларыңыз болду беле? Өзүмдөбү? Идеалдуу көрсөтүүгө жок, аракет кылган учурум боло эмес, бирок мени мынтип эле ой бул түлкү. Ой түлкү да бул көзүнөн эле көрүнүп турбайбы деп эле анан. Мен вырез глазым мындай да, түлкүнүкүндөй да. Аллах жаратып турат, эмне кылам анан? Анан ошого мындай ыйлай берчүмүн да, мени эмнеге түлкү дешет, мен куланбай эле коздай болуп эле жүрсөм деп. Анан бир күнү отурдум да мынтип айттым. Ооба мен түлкүмүн. Всё. Бүттү, мен түлкү болсом түлкүмүн да. Всё, мен түлкүмүн да. Анан түлкүнүн образына кирсең тыйсан экен да. Анан мына обидно дагы эмес экен. Анан сонун жыргап азыр калтар. Сени көзүнө кирүүбүз аябай кызык болуп жатат. Эже айтсаңыз да аз айтып атпайсызбы сизчи мен түлкү деши мен тарынчумун депчи. Анан ошондой учурда адамдарды мындай кандай көрчүсүз эле сиз? Кантип жеңчүсүз эле ал сөздөрдүчү? Унчукпай? Азыр деле унчукпай жеңем. Такыр реакция кылбайм. Мисалы бирөө комментарий жазса, реакция кылган убактым да аяйм мен. Зачем? Адамдар өзүнүн ылдыйга жазбайт. Только өзүнөн токо өйдөлөргө. А менден өйдө киши мен жөнүндө эстеп деле койбойт. Ошон үчүн менден ылдый жанагы өзүм ал кайдан чыкты бул нерсе. Ошо бир кыз ошол комментарий, жаман комментарийлер жазгандардын үйүнө чейин барыптыр да. Барса, ушундай начар экен да, жашоолоручу бир 3 кыздыкын барыптыр. Анан Нурзат, сен жаман комментарийлерге тарынбашың керек экен, мен бүт баарын үйүнө барып келдим деди да. Негизи таап алса болот, оңой эле да. Бирок зачем? Түшүнөм, мынтип айтасың да, мен силерге эчтеке кылган жокмун го, журга өзүм эле жашап жүрөм го. Мындай просто көрсө адамдын ичинде Аллах Таалабыз жаратып атканда ошол сапаттар бар экен да, ар кандай көрө албастык. Анан кээде бар, мисалы бир адамдан бир нерсени жактырбай атсаң, ошол нерсе сенде дагы бар да. Бул күзгү да. Ошондуктан мен экрандан ким кандай көрсө, ошол просто күзгү да. Өзүң көрөт. Ойчу. Ошондуктан жакшынакай экен, ийсил экен деп эле көрүп койгула. Сиз көбүнесе агартуу тармагында көрүп жүрөсүз. Анан аудиторияңыз да көп кеңейип баратат, буйруса. Бирок ошолордун ичинде Нурзат кой токтот дегендер да бар экен да арасындачы. Анан ошо аудиторияңызга кайрылалычы. Кененирээк айтып бериңизчи. Кой токтот дегенди уккан эмесмин. Уксам дагы жаным бактылуу болду деп коем. Вообще, хваю. Вообще, что, о чем? Так что, смело. Демек, сендерге маани бербейсиз? Вообще. Чын эле. Зачем? Айтсаң эми, токтот. Мен деген бир киши токтот деди. Мен бүттү, токтотоюн деп. Эмне кылам? Барып үйгө жатып алып уктайынбы антейин. Элестетсең. Анан, вообще, а кишини көрсөң жаман күлкүң келет балким. Же ыйлагың келеттир а кишини көрсөң, жасап аткан кишиничи. Ошондуктан Кудайым бизге узун өмүр берсин, ден соолук, хидаят берсин баарыбызга. Негизи ичинде көп тарынычтар бар адамдар жаза беришет, эми алардын жашоосуна ийгиликтерди каалайм да. Азыркы учурда саясатка аралашкыңыз келбей элеби? Аралашкым келген жок, азыркы учурда жок. Жок, Бирок көпчүлүгү сизди ошол жактан да көргүсү келгендер бар экен да? Иншаллах. Аллахым кааласа балким болот. Каршы эмессиз ал нерсеге? Эгер боло турган болсо мен каршы эмесмин. Мен даярмын, 3 дипломум бар. Мисалы, жашооңузда азыр бардык нерсе өз ордуна келди деп ойлойсузбу? Баары. Бардык сфера. Иншаллах. Кайсыл жагынан мындай бардыгын туура жасай алдым деп ойлойсуз? Туура жасай алдым деген эми билесиң да, көчөкү күн бул тарых, көчөкү күн бул өлүк.
анан бүгүнкү күн бар. Анан мен баягыда тиге туура эмес кылыптырмын, анан буга туура эмес тийиптирмин, анан мындай кылыптырмын деп жүргөндөн көрө болду, мойнума алам, туура эмес кадамдарым болду. Анан эми туура эмес кылып алыптым деп өлөйүнбү? Жашаш керек экен да. Болгондо дагы андан да жакшы кылып жашаш керек экен. Андан дагы өзүңдүн ичиңди тазартып жашаш керек экен. Андан дагы өчүңдү ала жашаш керек экен жашоодон дегендей, жаркырап жашаш керек экен. Анан туруп алып ойлонуп алып кетесиң. Себеби байкасаңыздар, ар кимдин өзүнүн жашоосу өзүндө да. Мисалы, азыр мен сен менен сүйлөшөм дагы, кеттим. Ошондон ары кеттим. Балким көрүшөбүз, балким көрүшпөйбүз. Бирок бизде мынтип ойлошот да. Нурзат эже дагы кетип барат да, мен жөнүндө ойлоп калды болуш керек деп. Мен сага балким бир сөз айтсам, эмнеге антип айтты болду экен Нурзат эже, капымдайды ойлоп кал. Нурзат эжең ойлогон жок дейт. Эшиктен чыккандан анын мончо проблемасы бар башка, туурабы? Ошол сыяктуу адамдар бири-бири жөнүндө ойлонушпайт. Болгондо калп эле сени көргөндө, же болбосо ошол маселе келип калганда мынтип, ал деген мындай деп койгондо, болбосо 100% сени 24 саат эч ким ойлобойт. Ойлогондо дагы алар сенин тарелкаңа аш салып бербейт. Эч кимге жардамы тийбей аткандан кийин, мисалы, мени бир нерсе деген адамдар мага моралдык, материалдык жардамы тийбей аткандан кийин, анда мен өз жашоомду өзүм курушум керек да. Демек, биздин ошол жан дүйнөбүз, ден соолугубуз, карьерабыз, бул кайсы чөйрөлөр деп атпайсызбы? Ошол чөйрөлөр, үй бүлө, жакын адамдар дегендей. Ошол чөйрөлөрдүн бардыгын ордуна келтирип алуу үчүн илим керек экен, билим керек экен. Ошол билимдерди, акырын жашоо билимдерин алып баштаганыңда эле, анын үстүнө мен психологияны окудум бир канча жыл. Анан дин дагы өзүнүн көп жардамын тийгизди да. Эжеке, мен сизден да бир нерсени билгим келип атат. Көпчүлүк чыгармачыл инсандар кээ бири ошол бир кандайдыр бир уран менен жашайт экен да. Анан мен сиздин кандай бир уран менен жашайсызбы деген суроону берген. Ошого жооп алгым келип атат. Жок, мындай эмес да. Ал чыгармачыл адамдар деле дайыма эле мен жакшылык үчүн деп эле жүрө бербейт. Жөн гана кээ бир урандар жагат дешим мүмкүн да. Бирок бардыгы жакшылыкка деген мага жагат. Бардык нерсе жакшылыкка. Чын эле азыр ойлойсуң, сен азыр ыйлайсың да, балким мисалы Турцияга кете албай калдың, ошого ыйлашың мүмкүн. Бирок Аллах сага Италияны камдап турат деген сыяктуу да. Демек, сен чынында бүгүнкү нерсе болбой калганга капаланба. Эгер бардыгын туура жасай берсең, жана башка адамдарга жамандык жасабасаң, Аллах сага сөзсүз берет да. Анан мисалы, Кудай тарабынан ар бир инсанга бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр берилет дачы. Анан сизде дагы бир ушундай учурлар болгонбу? Бир мүмкүнчүлүктөр келип, анан сиз аны кармай албай калган учурлар? Жок. Мен бардык мүмкүнчүлүктөрүмдү колдондум деп эсептейм. Жана бардыгы ошондой болуш керек болчу. Анан баягыда мен мынтип, анан мен ошондо Америкага кетип калсам мындай болмокмун деген нерсе болбойт. Сен кеткен жоксуңбу, демек ал сенин тагдырың да. Демек, кандай эмне болду жашооңдо, анын бардыгын туура кабыл алыш керек. Ооба, катачылыктарды кылабыз, ооба, туура эмес нерсени кылабыз. Баары эле төрөлгөндө бардыгын билип төрөлбөйт экен да. Бирок жакшы жери каталарыбызды оңдоп кетүү бул аябай пайдалуу да. Ошондуктан мындай кылсам болмок, тиндей кылсам болмок деген нерсе эмес. Бирок сиз туура айттыңыз, эмнени туура айттыңыз? Ийгилик биздин жаныбыздан ар дайым өтөт да. Бирок ошого моралдык жактан биз ичибиз даяр болушубуз керек да. Ал үйрөнүп өсүү жагынан, аң сезим жагынан, эмоционалдуу интеллект же болбосо IQ жагынан, бардык жагынан сен даяр болгонуңда ар бир жактан ийгиликти көрөсүң да. Көргөндөн кийин аны кармаш оңой эле болот. Өзүң эч нерсеге өзгөрбөй эле, өнүкпөй эле, жөн эле отуруп алып эле бирөөлөрдү ушактап, ошол сыяктуу нерселерди кыла берсең, ийгиликтер дагы сенин жаныңан мынтип эле кете берет. Адамдардын кайсыл сапатын баалайсыз, кайсыл сапатын жактырбайсыз? Мага жоопкерчиликсиз адамдар жакпайт. Жоопкерчиликсиз? Жакпайт дегенде, мен жөн гана жыйынтык чыгарам, тыянак чыгарам дагы, андан ары кете берем. Анда сага ишенгенге болбойт экен деп коем дагы, кете берем. Негизи кайгырбай калгам көп нерсеге. Мурда мисалы, сен айттыңбы, сен мен сага ишендим да депчи. Мисалы, эртең барып эже монтип коем десе, мен ага ишенем да. Эгер сен антип кое албайм эже деп айтсаң, мен башканы коет элем деп айтам да. Ошону айта албай кандай адамдар бар да. Мен Нурзат эже ошон келип жаса дедилем, бирок мен бара албайм да, бирок бара албайм деп айта албайм да депчи. Айта албаганы менен мени подставлять этип атпайбы алчы. Демек, жоопкерчиликтүү болуу аябай маанилүү. Анан адамдардын жакпаган сапат деле жок. Адамдарды бардык сапаттары менен жакшы көрөм. Адамдар 4 типке бөлүнөт да негизи. Кимдир бирөөлөр үчүн жашыл, көк, сары, кызыл деген түстөр, сангвиник, холерик деп уккансыздар. Анан ошол жерде
адамдардын төрт түрлүү экенин байкайсың да. Мисалы бирөө жакшы сүйлөй алат, бирөө жакшы сүйлөй албайт, бирөө ичиндегисин айта алат, бирөө ичиндегисин айта албайт. Кимдир бирөө үчүн жөн эле ырдап бийлеп коюш оңой эле, кимдир бирөө үчүн ордунан туруп элге бир сөз айтыш оор да. Ошондуктан баары эле тиги мындай болуп атпайбы, анан минтип эле койбойбу, анан өзү эле билип калбайбы деген нерсе болбойт. Себеби билбеши мүмкүн. Чын эле элементардуу нерселерди кээ бир адамдар билбеши мүмкүн. Себеби ал башка үйдө чоңойду да, башка адамдардын арасында өстү, башка тарбия алды. Ошондуктан түшүнүп коюш керек баарын. Ооба. Анан сиз азыр психология жаатында дагы иш алып барып атасыз, мен билишимче. Анан буга келишиңизге эмне түрткү болду жеке? Өзүмдүн жашоом, өзүмдүн жеке жашоом. Жеке жашоомдо аябай кыйналдым. Элдер көп эле барса керек мындай. Ооба, приемдорум көп эле. Кандай жардам кыласыз? Мындай Аллахтын жардамы менен көйгөй эмнеде экендигин көрсөтүп бере алам. Мен разбор кылып берем. Сиз мондай болот атырсыз, мондай болот атырсыз, могул сыйраңыз мондай болот атыр, могул момдон келип атат. А мондай кылсаңыз кандай болот, мындай кылсаңыз кандай болот деп жөн гана кээ бир нерселерди айтып берем. Анан бүт Аллахтын жардамы менен. Чын эле жаратканга кайрылсак, биз көп көйгөйүбүздөн арылабыз. Көбүнесе кандай маселелер менен келишет эжеке? Көбүнчө эме мамилелер. Ал жолдошу менен, же кайнеси менен, же өз бир туугандары менен, же балдары менен, ар кандай. Негизи мамилелер адамдарды жеп бүтүрөт экен да. Мамилелер арасындагы көйгөйлөрчү. Мен ойлойдум, чоң кыйын элге, эмгеги сиңе турчу адамдар ошо мамиле деңгээлинен чыкпай калыптыр да. Себеби дайыма месин жеп турган күйөөсү болсо, же болбосо каргаш жеп турган кайненеси болсо деген сыяктуу да. Бирок алар дагы анын жашоосуна эмнеге келди, бул башка суроо да. Мисалы сиз чыгармачылыкта жүргөндө, анан чыгармачылыкта жүргөн кезиңиз менен азыркы жолугушкан кезиңизде кандай айырмачылыктар, кандай өзгөрүүчүлүктөр болду? Өзгөрүүлөр. Жан дүйнөм тынч болуп калды. Жыргал. 100%. Жыргал. Чын эле. Мен өзүмгө өтөмөн деле көрүнүп атпаш керек эттиги. Аябай жаркырап. Мен досум бар да, Жазгүл Жамангулова деген жаным депти. Нурзат, сен мурда кандай болчуң айтайын депти, эндисем. Жөн эле. Кашыкты момундай койгон, өзүң дагы жаман арык элең дейт. Анан чачың, прическа, макияж түп-түз, демеле тырмактар өзүнүн ордунда, бардыгы жөн эле зыңкыйып, мындай да отура алчу эмесмин да. Ушунчалык өзүмдү мындай кармачумун. Азыр мени тургуза албайт эчке. Азыр кандай болуп калдың айтайын дейт, десем. Жана Данияр менен Жамиля бар го дейт. Талаада арабага чыгып алып деп жыргап келе беришет го дейт. Ошолсун деп. Ошо. Анан Данияр болгонун кут болсун дедим. Көбүнесе, мисалы биздин көрүүчүлөр деле кээ бирлер билбеши мүмкүн да, эже жолукка келишиңизге эмне себеп болду? Изденүүм эле. Ушул учурдан пайдаланып, бардык негизи биздин көрүүчүлөргө, кыргызстандыктарга айткым келет. Колдооңорго аябай ыраазымын да. Себеби ошол жолук биринчи салынганда буф эле болуп кетти го. Анан көптөр менден кийин салынып калышпады. Анан ошондо аябай колдоп бердиңиздер. Мен аябай ыраазымын. Себеби андай учурда мындай сен тааныш эле адамдарың, сага тааныш эле байке эже деп жүргөн эле жаман тепкилешет экен да. Анан ошондо ошолорго перевес болуп кичине тигилердин да комментарийин окупайм. Ал убакта тиги мындай өзүң араң отурсаң анан дагы мындай эметишет го. Себеби билбейсиң да жол соңундан кийин жашоо кандай ар жагын. Бирок мен билгем, алып баруучулугум азаярын билгем. Көп адамдардын мамилеси өзгөрөрүн дагы билгем, бирок мен жараткандын мамилеси мага өзгөрбөсүн дедим. Азыр адамдардын да мамилеси өзгөрөрүн билген деп атпайсызбы? Анан кандай жаатында өзгөрдү же өзгөргөндөр болду жаныңызда инсандардын? Момундай эле өтүп барат эле көрбөгөнсү эле өтүп кетишет. Ошондойлор да. Ошончолук ага чейин прям Нурзаточка болчумун да. Анан эмне кыласың? Андай мисалы мен досум же чыгармачыл жакшы көргөн адамым же ушундай эметсе, машаллах, ал өзүнүн тандоосу деп коймокмун да. Жок, прям мындай буф өтүп кетишет. Анан күлүп коем, анан түшүнүшпөйт да, алар кетерде жаназа менен кетет да. Ооба. Канчалык түртсө дагы, канчалык динге болбойм мен, жок мен мындаймын десе деле жаназа менен кетип атпайбы, жаназа дин болуп атпайбы. Жөн эле алып барып өртөп ийген жок да.
же судан ырык тийген жок да туурабы. Анда жазып кетти, мени жаназа кылбай эле койгула депчи. Айта албайт да антип, көрдүңүзбү? Демек, анча-мынча жеңил нерселерге кармалбашыбыз керек. Ушул учурдан пайдаланып айта кетейин. Тиги мен баягыдай көйнөктөрүмдү кие албай калатмын деп ушунча го. Мондай көйнөктөрдү кийсеңер деле болот. Ой, эжеңизге окшоп сыпсыл болуп жүрө бересиңер. Жок, просто айтайын дегеним, мен мурда эле мындай узун эле кичкем. Кичине толуп кеткенде эле аларды кие албай калдым. А так сиз толбосоңуз, мурунку эле көйнөктөрүңүз менен просто жолук салып аласыз, болду ушу. Азыр жолукка келгенде комментарийлерге башында маани өрчүмүн деп атпайсызбы же? Ошондо башында эмес, бир эле күн. Ал жанагы мындай, мындай мен рабол сыяктуу кишилер мындай талкалап жашсап, деп кетесиң да. Мындай кандай ойлор келип кетти же ошондо? Эч кандай ой келген жок. Мен бир секунд дагы эметкен эмесмин. Мен даяр келгем да. Мен деген бактылуулуктун тучокусунда турганда салындым да. Башкача айтканда, мындай бир жамандык менен эмес, проблемадан качып эмес, Аллах мага үстөккө бостук жакшы нерселерди бергенде, Аллахка ыраазычылык иретинде салынгам да. Эжеке, айтсаңыз, Кыргызстанды 10 жылдан кийин кандай элестетесиз? Адамдардын аң сезими өнүккөн деп элестетем. Карасаңыз, депутаттар мындай кылбайт, президент кылбайт, мэр кылбайт, мынтип атат деп атабыз. Сен эмне кылып атасың? Сен таштанды тазалап атасыңбы? Сен жоопкерчилик менен мамиле кылып атасыңбы? Сен бөлүнгөн акчанын чып-чыргасын коротпой ошого коротуп атасыңбы? Сен кай жерден эмне жеп атасың? Кимге кандай пара берип атасың? Жакшы сөз сүйлөп атасыңбы? Бири-бириңди колдоп атасыңбы? Толуп атат. Ар бир, мен ойлойм, Кыргызстан качан өнүгөт? Ар бир жаран жоопкерчилик алганда. Ар бир жаран. Биз калп эле, ой, мен президент болсом минтмекмин. Чокуң, эчтеке кыла албайсың. Ошон үчүн президент кылбайт сени Аллах. Эже ойлоп көрдүңүзбү, мен Кыргызстан үчүн эмне кылдым деп ойлоп. Мен ар күн сайын ойлоном. Мисалы, көчө, элементардуу көчө. Мен эшиктин астында, биз бийик кабатта жашайбыз. Көчөбүз 2-3 күн болуп калыптыр. Мындай таштандылар аябай көп эле да, мынтип таштандылар. Биздин доорго дагы башкалар келет, биздин аянтчадан балдар ойноп даргандай дегенде, анан дүкөндөн 1 килограмм чупа-чуп сатып алдым, анан пакет сатып алдым, таштанды пакетин, анан алып келип баштыктарды, балдардын баарын чакырып жайнайт да, балдардын баарын чакырып айтып, мына силерге бирден чупа-чупс, таштандыларды чогултабыз. Ким эң көп чогултса, паланча сомдон берем депчи. 10 мүнөттө таптаза деп койду бар. Ушул сыяктуу. Жырга ана көчөп өтүп баратсам бирөө, "Эже да качан чогултасыз? Жот булгандат го" деди. Жакшы. Сонун, мисалы ошол элементардуу көп болсо паланча эле сомун кетет да. Кенеде. Бирок ошол нерсени жасап коюштун өзү жок. Мен жасабайм, тиги таштанды жасасын. Жууп кой. Мына мисалы азырчы, эже могу залдын могу жерин жууп кетиңизчи десеңиз, мен жууп кетем. Элестет. Себеби мен сен үчүн жууп элем мунучу. Мен жараткан үчүн жууп атам да. Мен Кыргызстан үчүн. Бул Кыргызстан да, бул Бишкек да. Эч ким сен Анкарасын өзүн бербейт экен, эч ким бизге Ташкентин бербейт экен. Биз Бишкегибизди колдон ала албагандан кийин анан. Ошондуктан жанагы иче турчу сууну, чөптөрүн сугарып, ушул сыяктуу туура эмес нерселердин айынан көп башка адамдар дагы жабыркайт да. Ошондуктан айтат элем, Аллах бизге ушул 10 жылдан кийин, мен экономикалыкты айтпай элем, башканыкты айтпай элем, адам болуп өзгөрсө, ал бардык сферасы сон болуп кетет да. Алдыда кандай пландарыңыз болот атат эже? Жашоо, жыргап жашоо. Жыргап жашоо десе эле ойлошот экен да, мына. Кечке эле 24 саат жыргай бересиң. Жок, мындай эмес да, мүнөттөр бар да, сон мүнөттөр бар. Күнүгө турганда бизде тандоо болот да. Мисалы, турдуңбу, аба ырайы жаманбы, аба ырайы жаман, бүгүн дагы жан эмес. Жан жааттыр, мейлим. Дегене кийип алайын деп элечи, биз мындай бир нерсени татаалдантканды, мындай көрүк страдать эткенди, кайгырып, капаланып, кеп, анан өзүбүз байкуш болгон жакшы көрөбүз. Антпейле, жашынакай эле, өзүдө мындай тур деп тургузуп эле. Чоң рахмат Урзатайым. Сиздин келип бергениңиз үчүн, алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эч качан аарыбаңыз, карыбаңыз, жаркылдап эле жүрө бериңиз. Азыр көргөнүндөй болуп, ар дайым аман болуңуз, сиздей инсандар көп болсун. Иншалла. Разыбыз. Көп болсун. Разым. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошпойм. Кийинки маекке чейин жакшы болуңуздар.